Assalamu alaikum Kırgız elim. Биздин азыркы жагдайда мамлекетибиз же укуктук талаада эмес, же бандиттик талаада эмес. Эми кечирип койгула, эми ачык эле айтканда бомж болуп калдык да. Кыргыз мамлекети бомж дегенсек жаңылбайбыз. Бул бомждук состоянияга ким алып келди? Албетте жанагы мурундан чыга турган момундай грязь алып келди да. Биз пока ошонун баарын жок кылып, анан таза чөйрөгө айланбасак бул болбойт. Бирок анын деле шарт эле чимкирип салып эле анан коюп туруп калган ал это нереально, да? Бул процесс, бул жашоо акырындык менен өзүнүн этабы менен келет. Биз Садыр байке үчүн, Садыр абабыз үчүн лично мен жанымды, жашоомду, өмүрүмдү бергенге макулмун. Мен даярмын. Бирок ошонун баары Садыр абам үчүн эмес, ошонун баары Кыргыздын келечеги үчүн. Потому что Кыргыздын келечегин ошол Садыр абамдын, Садыр байкебиздин, биздин келечек Кудай буюрса бүгүнкү ажообуз үчүн биз толук Кыргыздын, менин балдарымдын, неберелеримдин келечегин ушул Садыр абага байлап атабыз. Бирок Садыр аба деле ал деле адамдай. Ал деле адам, жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дегендей. Эми биз ойлоп атабыз да азыр баягы Супермен келип эле, баягы Американын жылдызы менен келип алып эле тарс этип эле Кыргызстан өнүгүп кетип эле, баарыбыз шагать этип эле Кыргызстан болуп. Жок, жигиттер, бир туугандар андай эмес. Көпчүлүктүн көңүлү калат. Көпчүлүк ичинен недовольство дегенди эмне деп койчу эле кыргызча. Арыз мунун айтат. Айтор көп мындай процесстер болот, бул жашоо. Кудай буюрса ошо, бирок эң ушул замандаштарыбыздын ичинен эң эле реальный ушу Садыр Жапаров Нуркожоевич агабыз. Биз аны Манас атабыздай эле көрүп, татуктуу эмес Манас атабызга. Манас атабызга бир гана Манас атабыз татуктуу. Бирок ар бир кыргыз өзүнчө Манас да. Ошондуктан Манас атабыздай көрүп эле Садыр Нуркожоевичту биз баарыбыз бир тараптуу колдогондо, тилин угуп, тартипке келип, итаат кылып, мамлекетибизди баарыбыз колдон буттан арка жөлөк болуп, бири-бирибизди түртүп кетсек, ошондо оңолобуз. Кыргыздын проблемасы эмнеде? Кыргыздын проблемасы бул трайбализм, бири-бирин көрө албастык, баягы эле беш камандын проблемасы да, мындайча айтканда. Азыр мына Кудай таалам каалап атат, Садыр Нуркожоевичту бир лидер катары көрүп атат. Кыргыздын байрагы бир жерге сайылды. Баарыбыз кыргыз эли, бүт баарыбыз ынтымакка келдик. Кудайым буюрса, мен ошентип ойлойм. Эми ушул жерден баарыбыз бир жаккадан баш, бир жеңден кол чыгарып эле бири-бирибизди туура эмес болсо дагы эми майли туура деп акырын түртүп аны оңдоп, анан баары бир туура кылышыбыз керек да. Ынтымак менен жеңебиз азыр. Жалгыз эле Садыр Нуркожоевич жеңбейт. Баарыбыз жеңебиз. Жеңиш үчүн баарыбыз Садыр Нуркожоевич болушубуз керекпиз да. Ошон үчүн
кыргыз элим, силерден суранып кетейин. Ынтымактуу бололу, анан бир кишинин тилин укканга аракет кылайлы. Эми Садыр Нуркожоевич, сизге деле ачык эле мындай беткер айтып кетейинчи. Сиз бир аз боштук кылып атасыз. Катуураак болуңуз. Сиз тумшукка бир койсоңуз деле биз үчүн ал бал. Сиз катуураак болуңуз. Особенно жанагы жаныңызда жүргөн тиги адам деле катары деле, эми конечно бир боордош